Мен Нарын шаарынын жашоочусу Сүйүнбек Мамырбаев. 4 баланын атасымын, 5-син күтүп атабыз. Бул менин келинчегим, өзүн тааныштырып койсун өзү. Менин атым Кызжыбек. Биздин турмуш куруп чогуу жашаганыбызга Кудай буйрса 14 жыл болуп калды. Биздин үй бүлөбүз жөнүндө айта кетсек, биздин өзгөчөлүгүбүз, биз чоң атабыз, чоң апабыз болуп, чогуу турабыз баарыбыз. Балдарды тарбиялоодо милдеттерибизди бирдей бөлүп алып, чогуу иш аракет жүргүзгөнгө аракет кылабыз. Мисалы үчүн, биздин үйдө мындай эреже жок. Баарын апасы жасайт, атасы жумушта же бошобойт деген жок. Атасы ошол эле учурда чоң апабыз, чоң атабыз да баардыгы бизге чогуу жардам беришет. Сабак жактарын окутсак, мен жардам берем көбүнчө. Именно андан тышкары эс алуу жактарын көбүнчө атасы менен эс алышат. Папасы колдон келишинче көңүл бурганга аракет кылат чогуу. Биздин эс алуу моменттерибиз, мен көбүнчө биздин балдар менден акча алуу, кандайдыр бир таттуу белектерди менден талап кылышпайт да. Алар мен менен чогуу жүргөндү, чогуу басканды, мен жанымда чогуу жүргөндү жактырышат да. Менден көбүнчө ошол нерсени суранат. Анан көбүнчө эгер бош болуп калсам, ошо балам, кыздарымды ичитип алып, чогуу эс алганга аракет кылабыз да. Эгер мен ушу айтып коюп бара албай, эс алууга чыга албай калсак, менден балдарым сен калпчысың, антип сизге экинчи ишенбейбиз дешет. Мен ошол нерсени, ошондой нерселер болуп кетти бизде дагычы. Ошондон коркуп азыр мен өзүм ошо өзүмдүн убактымды бөлүштүрүп алам да, колдон келишинче ошо калпычы болбой ошолор менен эс алганга аракет кылам да, колуман келишинче. Анан биз өзүбүз 4 бир тууганбыз да. Мен өзүм 4 бир туугам, жалаң, бизде кыз жок. Биз жалаң 4 эркек чоңойдук. Мен атам жол тейлөө тармагында иштеди, мамам болсо мугалим. Анан биз ушу кичинекей чагыбыздан эле мындай кыздарды жакшы көрчүбүз да. Кыз менен чоңойгубуз келчү, кызды бир башкача элестетчүбүз. Анан өзүбүз бул мен байкемен биринчи мен үйлөнүп калдым да. Мен үйдүн экинчисимин, менден улуу байкем үйлөнүп. Ал Бишкекте болуп, экинчи мен үйлөнүп калдым. Анан бизди Кыз Жибекти биз кыз катары кабыл алганбыз. Андан кийин биздин үйдө мамам, папамдар ошо кыздуу болсок деп алар дагы көп эңсеп жүрүшүп, анан Жибек экөөбүз ошо биринчи жолу биз кыздуу болдук. Мен уже ал кезде УЗИге түшүп кыз деп деле билген эмеспиз. Мен өзүм эле кыз болот деп эле атынан бери даярдап алгам да, эл айым коем депчи. Атынан бери даярдап алып эл айым деп койдук. Аты төрөлгөндө өзүм дагы ошо бара алган жокмун, бирок мен аскер адамы болгондуктан бара алган жокмун. Бирок атын өзүм коюп, анан ушундай кубаныч да болуп, ошондо бир өзүм ошо кызыма арнап да бир ыр жаздым эле да. Анан биз экөөбүз, Кыз Жибек экөөбүз, Кыз Жибек папам, мамам бул жакта туруп калып, мен өзүм аскер адамы болуп, чек арада болуп калдым да. Ошондо ушундай экөөбүз эки бөлөк жашап калдык. Кыз Жибек экөөбүз эки бөлөк жашап жүрдүк да. Анан булар жайкы каникулдарда мага барышат. Мен буларды аябай кубаныч менен күтчүмүн да. Бүгүн келет депчи, бүгүн келишет, үй бүлөм келет деп. Анан булар барышат, баргандан кийин жакшы күндөрдү өткөрдүк, аябай жакшы, эсте каларлык жакшы күндөрдү өткөрдүк. Менин эки кызым ошо биз менен чогуу чек арада чогуу жүрүштү да, эки кызым. Ошо балалык чактары алардын дагы ошо чек арада, балалык кездери чек арада өттү. Алар дагы аябай азыркыга чейин эстеринде. Биз качеля тепчү элек, билесизби, мындай басчу элек дешип, ошо азыркыга чейин эстеринде калды да, ошол көрүнүштөр азыркыга чейин эстеринде калды. Анда бир эмен айтып кете турган болсом, мен Аксайда жүрүп, чек ара кызматында жүрүп, бир эки кичинекей күчүк бири менен талашып тамак берсем, бирөөсүн үстөмдүк кылып эле тиги бирөөсүн талап сала берчү да. Бир күн ушундай экөөнү тең бөлүп бергим келип, тамакты анан экинчисин чаап койсом, мурду канап кетти иттин. Кайра жанымда чогуу кесиптештерим болуп, тиги күчүктү кармап алып, жуундуруп,
ушундай жүрөгүм ооруп калды да. Анан кечке жуук эле тиги кыз жибек экөөбүз байланышсак эле жибек айтып атпайбы тиги экинчи кызымдын колу сынды депчи. Ошол моменттерге туш болуп калдык, карабайсызбы? Ошондон кийин мен дагы аябай корком да, ошо башка жаныбардын да баласын эме зыян бербеш керек экен депчи. Чуркап баратып жыгылып кетип ойноп атып, анан колун сындырып алыптыр да. Ошол да бир аябай мага ушундай эсимде каларлык окуя болду да. Анан бул жибектин боюнда бар кесин айтсам, боюнда бар кесинде жибекте көп токсикоз деген нерсе мындай обужоктук катары кабыл алчумун да менчи. Башында обужок, балким жөн эле эркелегиси келип атат деген нерсени кабыл алып жүрдүм да. Бирок андай эмес экен. Мен кийин баарын түшүндүм. Бул кыргыздын деле өтө тарыхын изилдеп көрсөк, кыргызда талгак деп койчу муну. Талгак деп илгерки историябызды карасак, биздин баатырлардын аялдары жолборско талгак, жолборстун жүрөгүнө, арстандын жүрөгүнө талгак болгон деген. Бул кыргызда да бар экен. Кийин анан медицинада бул өзүнүн илимий аталыш токсикоз деп. Бул уже чындык экен да, бул ошо адам уже төрөгөнгө даярданат экен, организм өзү. Гормондор уже жетилип, ошо төрөгөнгө даярданып баштайт экен. Ошол кезде жана уйкуга тартып, организми кусуп, тамак ашка жүрөгү айланып, ошол моменттерде башындагы чоң улуу кыздарымда мен өзүм жок болуп калдым. Көбүнчө мен мамам жардам берди. Андан кийинкилеринде, кийинки эки баламда мен өзүм жанында болдум. Жардам бердик эми, колдон келишинче жардам бердик. Жөн эле эркелек эмес экен. Эми бара-бара түшүнөт экенбиз, анын баары бара-бара түшүнөт экенбиз да. Бул нерсенин баарынчы. Бөбөктөрүмдө мамам антип жүргөнүн көргөн эмесмин, чынын айтканда. Бала болуп балким көрбөй калгандырмын да. Балким мамам деле ошондой токсикоз болгондур. Мен жибекти мындай эркелеп атат деген катары кабыл алчумун да. Бирок кийинки эки балдарда мен катыштым. Андай эмес экен, мунун баары чындык экен. Мен көп китепти көп окуйм, ошолордон да таасирленип окуп, ошонун негизинде эме кылдым да. Ошонун негизинде өзүм бул көрсө бул чындыгында ошо төрөт убагындагы оору экен, оору деп койсок да болот экен. Бул ошо табияттын, жаратылыштын ошондой берген оорусу экен да. Ал убактылуу экен, ал өтүп кетет экен да. Ошол кездерде ошондой оюм үчүн азыр жибек кечирип кой. Балким туура эмес нерселер кылсам кечирип кой. Анан акыркы кызымда да чогуу болдум. Мен акыркы кызымда төрөтүнө чейин чогуу болдум. Ошол жерде кирип, жанагындай чоң үйлөтүлгөн топтун үстүнө отуруп, жибектин ары бери басып, денесин массаж кылдым. Тиги жердеги акушерка деп коет го, акушерка өз колуң менен чай куюп бер, сүттөгөн чай куюп бер деди. Өз колум менен сүттөгөн чай куюп берип жанында болдум да. Ошо толгоону да көрдүм мен. Мен ошо толгоодо кыйналып атканын көрдүм. Мындай боорум ооруду да, аябайчы боорум ооруду. Бир чети мындай күлкүм келди, бир чети аябай боорум ооруду. Ошондой нерсе мен башыман мурда көргөн эмесмин да. Андан кийин көргөндөн кийин бул жаратылыштын берген нерсеси, бул оңой эмес турбайбы деп ошондо мындай чечим чыгардым да. Биз өзүбүз кичинекей чагымда мен айтып кетпедимби, менин папам жол тейлөө кызматында иштегендигине байланыштуу биз папам көп боло алчу эмес, көп командировкада жүрчүбүз. Биз чоң ата, чоң апабыздын колунда көп чоңоюп калдык да. Биз жайлоого барчубуз. Мен көбүнчө ошо тарбияны чоң атамдан алдым десем болот да. Биз аябай таасирленчүбүз. Чоң атабыз кыргыздын санжырасын, кыргыздын түпкү кайсыл жактан келгенин бүт айтып жүргөн аябай ойчул, кыйын сөзмөр киши эле да. Биз ошол адамдын таасирленип, ошол адамдын колунда чоңоюп, ошо кыргыздын санжырасын, балдарга кандай тарбия бериш керек экен, кыргыз уруусу эмнеден чыкканын бүт ошо атамдан үйрөндүк да. Биз ошол кишиден тарбия алып чоңойдум. Атам комуз чертип ырдачу. Жана мен кичине ыр жаза калмай чымындарым бар. Ошо атаман оошкон деп да айта кетсем болот да. Атам ар бир керек болсо могу нан сындырып атса да атам ошо дуа кылар эле. Эч качан ошо балдарым ден соолуктары чың болсун, өмүрлөрү узун болсун деп. Атамдын бир да жолу ушул балдарым бай болсун, анан укмуш болсун, анан деп атам тиленчү эмес. Биздин өмүрүбүздү тилечү, биздин багыбызды тилечү атам. Анан биздин ден соолугубузду тилечү. Ушу неберелеримде бизди отургузуп алып, анан кыргыз эл жомокторунда көп айтып берели да. Жомок укчубуз атам. Эми атам айткан жомоктордон айтсам, жанагы нан жөнүндө жомокту айтып бере алам да. Бир
Мурат деген бала болгон экен. Мурат деген бала өзү жетим бала болот. Өзү жетим бала болуп, анан байдын бир байга жалданып коюн багып иштеп жүрөт да. Анан болгону бир бай бир кесилген нан, анан ошо суу эле берип койчу экен. Эмесине куюп, чал кезде ошо териден жасалган идиши болчу экен, ошого суу куюп берип койчу экен. Анан бир күнү Мурат кой жайып жүрүп, анан ошо нанын жеп атып, ошонун бир күкүмүн жерге түшүрүп жиберет экен дагы. Анан мунун убалы кимге? Мен өзүм ушундай кедей болсом деп, ошо күкүмдү кечке издейт. Жерди баа көп чөп да, кечке издеп таппай коет. Ошону кечке издей берип, кеч кирип кетип, мал кой багып жүргөндө кою ар кайсы жакка бөлүнүп кетип, анан аягында кечинде аз эле койду айдап алып корого байга барат. Бай жини келип, аябай сабап, сен малымдын баарын кырдың, мына эми бүт мен бай болбой калам деп аябай кейиштүү болгондон, анан Муратты ушу колун сындыра сабайт да. Анан бир колу сынып алып, Мурат ыйлап ошо түнү менен малды издеп жөнөйт. Анан баягы жерге барат дагы, нан түшүргөн жерине барып, ошондо дагы нандын кесири эмне, кимге, бул мага эле тиет кесири, элге тиет деп дагы түн ичинде дагы айдын жарыгына баягы нандын күкүмүн издейт. Көп малга көп сарсан болбой, нандын күкүмүн издейт да. Анан ошону издеп атып, анан шайы кетип, алы кетип, бир колу да сынган, уктап калат. Уктап калып эртең менен турса эле ошол жерде чоң ак сарай пайда болуп калган болот да. Ак сарай пайда болуп калып, анан ак сакалчан киши чыгып, балам, сен деген Мурат деген сенсиң. Мына ушул сарайдын ээси болосуң сен. Могул жердеги мына байлык, мына могул мал бүт сеники. Деп Муратка айтат экен. Мурат бул таң калат аябай. Ошондо да байкуш Мурат ушу малдын баары меники болбосун деп ою байдын малында да эптеп ошону бөлүп чыгарып берип коеюн деген ойго келет да. Анан чыгарып малды айдап алып Мурат барат. Барса ошо баягы ак сакалчан адам кошо жанына кошо барат да, чогуу барат дагы. Анан ошол жерден тиги бай таң калат, сен мындай байлык каяктан келди депчи. Баягы ак сакалчан карыя жанына жаа жигиттери болот, ошолорду ээрчитип алып, биздин башчыбыз ушул Мурат мына деп алып барат да. Алып барганда анан Мурат өзү да байдын алдында, өзү байдын кулу болуп жүргөн да, кантип эме болорун билбей, анан байдын алдына чөгөлөп ийгиси келет. Ошого көнүп калган да Мурат. Бирок ак сакалчан карыя эч кандай чөгөлөткөнгө мүмкүнчүлүк бербейт дагы, мына биздин ханыбыз ушу Мурат деп Муратты аябай көтөрөт да. Анан жигиттерин көргөндө бай таң калып эле оозун ачып эле калат да. Анан карыя өзүнүн ак сарайына чакырат, Мурат сени коноктойт депчи. Анан баягы бай өзүнүн да акылман карыяларын, элин ээрчитип алып Мураттын сарайына барып, анан болгон окуяны Мурат ошол жерден айтып берет. Бир нандын күкүмүн кандай кылган, издегенин, ошонун негизинде ушул нерсе пайда болгонун Кудай таалам ошондо анан Муратка боору уруп, жанагындай бир күкүм, ошончо сарай, ошончо мал байлык алып келген да. Анан азыркы заманда нандар бизде ыргытылып эле кесирчилик келип атпайбы? Мына ошол биздин чоң атабыз ошо нандын күкүмү жерге түшпөсүн деп ушул жомокту айтып берген да. Ошондо аябай таасирленгем да. Мен ошон үчүн азыркыга чейин жибек деле билет. Нандын күкүмү жерге түшсө мен аябай буларга ызылдап ийем. Нандын күкүмүн жерге түшүрбөгүлө терип коюп тургула деп. Бул биздин бала чагыбызда калган ошо тарбия да. Ошо нандын күкүмүн тебелебегиле деп. Атам ошо аябай жакшы тарбия берген да. Нандын күкүмүн да тебелебегиле деп. Атам аябай жакшы адам болгон. Ошо атама таасирленип биз ошо мен кыргыздын санжырасына аябай кызыгам да. Мен кийинки балдарыма, кыздарыма дагы кыргыздын санжырасын үйрөткөнгө аракет кылам колуман келишинче. Биз кайдан келгенбиз, кыргыз эли кайдан чыккан, эмне үчүн кыргызбыз? Биз ошондой тарбия алдык, ошондой тарбия бергенге аракет кылам да. Аны атам көп чөп дарыларды да билчү. Кемирчек касып берер эле. Мен азыр касып берейин десем ошо эсимде жок. Кемирчекти бир тикенекти кыркып, түбүн касып бизге жедирер эле да. Аны азыр эсимде жок, ошону мен касып берип өзүм да жегим келет, бирок эсимде жок да азыр. Кандай кылып, кайсы чөптү берчү бизге, так эсимде жок азыр. Чындыгында башка балдарыбыз башка бир нерсе жаза билсе, ага анчалык урушпайт. А бирок ошол нан түшүп,
көкүм жерде жаткан үчүн чын эле аябай бул жагынан катуу кармайт. Нанды алгыла, тергиле деп ушинтип айтып турат да. Анан буга балдарыбыз да көнгөн. Нан катып баратса, катыган нанды обычно жебейт, азыр тыштап ыргытышат. А менин чоң кыздарым көндүрүп койгон, алар уже нан бышырганды билишет, уже алар билет. Бул нан желбейт, муну тыштабайбыз, муну жебей койбойбуз деп өздөрү сухарь жасап, ташып ары бери көтөрүп жеп алышат да. Аябай ысырап болгонду биздин үйдө негизи эле жаман көрүшөт да. Анан ошого балдарыбыз да көнгөн. Анан азыр бизде бата менен элге өргөрөт, жамгыр менен жерге өргөрөт деп коет го. Азыр бизде эч ким ошо бата кылбайт да. Бата кылбайт. Баарыбыз эле шашып ушуп эле минтип эле өз алдыбызча эле эмне жөнүндө минтип атканыбызды да билбейбиз маанисинчи. Ошо бата кылышыбыз керек да. Биз ошо балдардын өмүрүн, ушу кыргыз мамлекетин өнүгүшү боюнча бата кылсак, Кудай таалам ошо дуаны кабыл кылат да. Биз антпейбиз азыр, эч кимибиз антпейбиз да. Чай ичтик, баарыбыз эле туруп кетебиз же минтип коебуз. Бул уже болбойт да. Бата кылышыбыз керек. Бизди атам ошо батага үйрөткөн да. Бата эле жасап отурар эле атамчы. Биринчи атам кыргыз элинен баштачу эле да. Кыргыз элимде тынччылык. Алар согушту көрүп калган эл да. Согушту көрүп калган адамдар. Кыргыз элимде тынччылык болсун, молчулук болсун, токчулук болсун, береке болсун, кырманыбыз даңгат болсун деп туруп анан ушул балдарымдын өмүрлөрү узун болсун, ден соолуктары чың болсун. Ушулардын жамандыгын көргөзө көрбө. О Кудайым, бөөдө кырсыктан тышкары кыла көр деп. Ушундай узун бата кылар эле да. Азыр мен эстеп калгандарымды айтып атам да. Атам да көп пайгамбарлардын аттарын айтып, аябай көп узагыраак айтар эле да. Атам ар бир келген бышкан сүткө дагы, нанга дагы, сындырылган нанга дагы бата кылар эле. Тамактанар алдында да бата кылар эле, ортосунда да эме бүткөндөн кийин да бата кылар эле да. Атам ошо бата менен негизи ошо мен ойлой берем азыр ошо атамдын батасы бизге тийген деп мен көп ойлойм да. Мен айта кетчү нерсем ушул жумушуна байланыштуу биз жаңы үйлөнгөндөн кийин эле Аксай районунда иштечү. Мен жаңы келин болуп келгенде атам апам менен жашап калдым. Мен көбүнчө алардын тарбиясын алдым. Көп киши сурачу, сен кыйналбайсыңбы? Жолдошуң кетип калды. Биз даже бир ай жашаган жокпуз да. Бир ай жашай электе эле кетип которулуп кетти. Мен болсо кала бердим. Анан атам апам тарбия берген, апам көндүргөн көп нерсеге, апам үйрөткөн. Ошентип жүрүп анан бат эле жылдар өттү, 1-2 кыздуу болдук. Ошол кыздарыбыз төрөлгөн маалда көбүнчө жумушта болуп калды. Кыздарымда көбүнчө апам жардам берди, балдарды торолтуп, чоңойтконго, бардык нерсеге. Анан ушу 3-чү балалуу болордо, боюмда бар кезде, ошол кезде Сүйүнбекти жумушу боюнча бияка которуп, нарында ошондо биздики чогуу жашообуз башталды да, мындайча айтканда. Анан ага чейин ар бир үйдө эле болот, болбой койбойт. Түшүнбөстүктөр пайда болгон, бири-бирибиздин кыялыбыз кандай болот, бири-бирибизге жуурулушуп, түшүнүшүп, ошонун баары өткүчөктү. Биз үчүн да оор күндөр болгон. Ошол уулубуз төрөлгөндө биз үчүн оор, башыбызга түшкөн сыноо болгон. Себеби ал балабыз жүрөгү оорулуу төрөлдү да. Аны төрөлгөндө эле больницадан эле билдик, ооруканадан эле айтты, балаңардын ушундай, бул деген операциясыз айыкпачу оору депчи. Анан ошол кезде биз үчүн оор күндөр да болду. Сүйүнбек да жаңы которулуп келген. Экөөбүз ошол балабыздын ден соолугу үчүн аябай чогуу иш-аракеттерди көрдүк десек болот да. Ал балабыз ооруп кыйналганда бизге доктурлар мындай айтканда, ал бала бир катуу оорусу кармаса чарчап деле калышы мүмкүн деп. Анан мен ошол күндөрү аябай уктабай, сарсыма болуп, баламдын кандай болуп калат, жүрөгү кантет, айыгып кетеби деп аябай жүрөгүм сыгылып, ушинтип ойлочумун да. Сүйүнбек да ошол кезде менин абалымды туура түшүнүп, дайыма жардам берчү. Аябай сарсана болгонбуз, болгон врачтарды издегенбиз, интернетке жазганбыз. Ушул оорусу айыгып кеткиче кандай болот деп, менин оюмча именно ошол балабыздын айыгып кеткиче, ошол айыгуусуна чейин күрөшкөнүбүз ошол биздин именно ушу никебизди бекемдеди деп ойлойм да. Ошондо түшүндүк, көрсө биздин
мунун мүнөзүндө бир нерселер, менин мүнөзүмдө бир нерселер, анын баары эч мааниси жок да. Именно ошо баланы биз ата эне болгондон кийин биз жооптубуз ошо балабыз үчүн. Ошо балабыздын ден соолугу чын болуп кеткен, ошо балабыз жашап кеткенге деп болгон аракетибиз жумшап ошондо түшүндүк. Көрсө ушундай болот экен деп, ошол биздин никебизди бекемдеп, биздин жашоого болгон үй бүлөлүк көз карашты өзгөрттү десек болот да. Ошондой болдук да. Кызыбыз улуубуз операция болду, ийгиликтүү өттү. Азыр баары жакшы да, Кудай буйрса баары жакшы. Балабыз буйрса 8 жашка келип калды, жакшы ден соолугу. 1,5 жашында болду операция. 1,5 жашында операция болгон. Кичинекей кезинде болгон. Жебекөз ошо Бишкекте балдар жүрөк хирургиялык ооруканасында эле ошол жерде жүрчүбүз, экөөбүз жетелешип алып балабызды. Жылына 2 жолудан барып турчубуз да. Анан операция болду, андан кийин да көргөзүп жүрдүк. Ошо менен оорусу таптаза айыгып кетти, Кудай буйрса жакшы. Өзү айткандай, вот акыркы 2 балада чогуу катышты тарбиялаганында, ошо эң кичүүсүндө ошол төрөттүн өзүнө да катышты. Мен өзүмө катыштым да, кирип көрүп чыкты. Кирип көрдү, кичинекей сары кыз төрөлдү, кичүүбүзчү. Аябай толкунданып, анан ошол балага толук кандуу катышты десем болот да. Ыйлады, түнкүсүн ыйласа алышат, кармалашат, баардык жардамын көрсөтүп, моральный поддержка. Анан азыр ошол эң кичүү кызыбызга аябай жакын, ал дагы атасына жакын. Анан дагы айта кетчү нерсе, эмне үчүн азыр биздин кыздар, балдар атасынан өзү башында айтып кеткендей, белектер, таттуулар, эчтеке кереги жок. Буларга керек бир гана атасы жанында көбүрөөк убакыт өткөрүш керек. Себеби чындыгында Аксайда иштеп жүрдү, аякта жүрдү. Жакынкы убакта Баткенден келди, Баткенде айлап иштеп калды, аякта жүрдү. Анан буларга атасы үйдө отуруп, алар менен жөн эле убакыт өткөрүш булар үчүн чоң майрам. Сабак сурабайт, сабак жагын мындай план боюнча деген сыяктуу эң талаптарын мен аткарам да. Мисалы үчүн кийим кечесин сатып берем, саган окутам, аларын мен жазайм, тамагын мен жазайм. Калган именно эс алуу жагы, духовный жактан тарбия берген жактарын көбүнчө атасына коебуз. Атасы жанагындай жомокторду айтып берет, аңгемелерди айтып берет, жанагындай кеп кеңешин айтат, үйдү таза кармаш керек, нанды ушалабаш керек деген сыяктуу нерселерди. Анан чогуу ошо сейилдөөгө чыгышат. Булардын эс алуусу жөн эле, ушул эле шаарда сөзсүз парк эмес, сөзсүз ойноп келчү карусель эмес. Жөн эле көчөгө басып, ары бери басып прогулка кылганда аябай жакшы көрүшөт. И папасын ошо көбүрөөк убакыт биз менен өткөрсө дейт. Кичинекей кызыбыз да бир жакка жөн эле чыгып барса, кетпе, үйдө отур деп бутунан кучактап алып ушундайга чейин барат. Анан бизде мындай дагы эмебиз бар да. Биз балдардын атыктына да маани беребиз аябайчы. Балага дагы кандай ысым берсең, ошондой адам болуп чыгат деп, ошончо ошого да биз аябай маани беребиз да. Ошон үчүн улуу кызымды элдик айым болсун деп эл айым койгом да. Экинчи кызыбыздын аты Амани. Бул араб тилинен алганда кало дегенди билдирет экен да. Биз ошо кызды каалаганбыз да. Амани деп койгонбуз. Үчүнчү уулумдун аты Абдусалам. Бул Кудайдын Аллахтын кулу деген маанини билдирет да. А төртүнчүбүз Агиля. Бул биздин Акылай деген эле кыргыз эле Акылай. Акылдуу кыз болсун деп неме кылганбыз да. Анан көбүнчө элдин баары эле аттары башкача десе эле ошо Сүйүнбектин балдары деп элечи. Биз туулган күндөрүнө торт белек кылабыз аттарын жазыпчы. Анан тигил жактагылар ошо Сүйүнбектин эле кыз немелери болуш керек, аттары башкача экен дешет да. Көбүнчө ошо атка да көп маани беребиз да биз. Уулдарыбыздын аттарына, кыздарыбыздын атына да маани беребиз.